Баарыңыздарга ассаламу алейкум достор. Неге мен жок болуп кеттим? Бунун көп себептери бар. Мен анда видеомду баштаймын. Бизде биринчи себеп мен 90 серверде күттүм. Ал жакта мен пут бомжа баштайм деп. 90 сервер ноябрдын 30-унда ачылышы керек эле официальный. Бирок ал жерде ивенттин айынан ивентке coin деген машина кошкон. Ал машинанын баары түшүрө берди. 10 адамдын 8и түшүрүп турган машина болду. Шанс деле прям барлыгына мага деле ал машина түштү. Мен Нурик деген досума деле 3 жолу, жок 4 жолу түштү ал машина. Мындай шанс болду. Ошондуктан 90 серверди ачканда бардыгы ошо коинди түшүрүп алып эме кылып, экономиканы түшүрүп салбасын деп 90 серверди ачпай коюшту. Эми жаңы жылга жаңы сервер деп 90 серверди ачабыз деп атат. Ал Крил өзү деле баш болуп айтты. Эми Крил ким тааныйт, ким тааныбайт билбейм. Крилди 10дун 9у тааныйт дегендей, анткени ал Билер Ашаны чарыган адам. Ал өз эмелеринде айтты. Ал мындай эфирлерде деле эмелерде айтып калды. Эфир кылганда акыркы жолу TikToктон эфир кылды. Ошол маалда ал айтты. 90 сервер Новый годко жакын ачылат деп. Жаңы жылга жаңы сервер деп. Мен ушуну уккандан кийин мен YouTubeга видео салып коеюн деп чечтим. Анткени мен мындай 90 серверге барганда бир магазин славить этким келип атат. Ага кичине акча менен поддержка тепкени силер керек болуп атасыңар. Силер дегенде азыр мага бир долг берип турсаңар 90 сервер ачылганда мисалы үчүн ким канча болсо ошончо долг берип турса мен аны 1 айга жетпей кайтарам. Мен ал бизнести кармагандан кийин дальше больше көтөрүлө берем. Анткени ал бизнестин финкасына фама ачабыз, фаманы эме алабыз, фамага автопарк алабыз. Адан кийин кичине жыйнап экинчи бизнес көтөрөбүз. Жөн жүрө бербей, мисалы үчүн ТК или СК. Мен көбүнчө ойлоп атам, СК алгым келип атат. Анткени СКда финкасы деген имба болот. Рейтингин высокий класска жеткирип алсак, ар бир заказ лямдан берет. Ошону ойлоп атам. Мен деле ошого секин эме кылып, башында бир магазин менен ачып, кийин акырында казино кармап, мындай пландар жакшы эле болуп атат. Казино кармап, ошондо мага башында ким поддержка тепкен подписчиктериме менка берип, менеджер да типа. Анан ошондой Forbesке кирип, мындай кыргыздардан топ-1 болоюн деген ойлор бар. Ошого эме кылыш керек. Ошону мен деле өзүм деле ойлоп атам. 90 сервер ачылса ошол жака залет кылам деп. Ал жака фамилия, нигибизди бирдей кылышыбыз керек. Ошо менин TikTok аккаунтум бар. TikTok аккаунтумда мен хотка ТК кылам деп өзүм видео чыгарып аткам. Ошол маалда мен бир админ менен кандай десем урушуп кетип, мени банга тыгып жиберди. Причина чит деп. Просто ал жерде мени көрө албастык кылып койду. Мен ал читте форумдан аккаунтумду бандан чыгарып алдым. Ал админди снайт этип жиберди админкадан. Анткени без причина тыкканга болбойт. Ошентип ал админ өз жумушунан кетти. Мен дальше больше тартайын десем, менин имушкам сливайт болуп калыптыр. Өзүм деле билбейм. 85 серверде көп аккаунт ачтым, көп эме кылдым, көп катачылык кылдым. 90 серверге барганда буларды кылбайм деген ойдомун. 90 серверге барганда ар бир подписчигим бир 2-3 миллион карыз берип турса, долг катары фрапс менен, мен аны үзүп таштайм. Мен өз эмемди дальше больше эме кылып жиберем деген ойдомун. Анткени мен ал мындай финкасы жакшыраак бизнес алам. Күнүнө 500к лям бере турган бизнестерди алсам, адан да жакшы окуптарга чыгам. Анткени мен ошонун артында фама ачып, топ-1 болуп, ойлорубуз ошондой. Кийин 90 сервер ачылгандан кантип байланышабыз дегендер болчу болсо, мен WhatsApp группам бар. Буну ким билет, ким билбейт билбейм. Ошол группама кошулуп койгула. Анткени ал жакта мен мындай общение болот, ана болот, мына болот. Ошол жакта мен YouTubeга чыкпаган нерселер ошол жака айтылып отурат. 90 сервер ачылгандан кийин мен пут бомжа баштайм. Анткени мен ал жакта без казино баштайм. Биринчи бизнесим ал чыкты.
по-любому бизнес кармагандан кийин эми азарт болот адамда, эми барып 1-2 лям ойноп кайтууга болот, бирок өтө көп кадаганга болбойт.